Бүгүнкү күндө орто жана кесиптик окуу жайлардагы студенттерге түзүлгөн шарттар жана окуу жайдын ишмердүүлүгү талапка жооп береби? Орто окуу жайда билим алып жаткан студенттер коомдук иштерге активдүү катышуудабы? Алар үчүн окуу жайдын ичинде атайын социалдык маданий иш-чаралар өткөрүлөбү? Муну Жалал Абад шаар мэриясы көзөмөлдөп текшерүүгө алды. Биринчисинде молочный Эко техинспекция санитардык көзөмөл борбору, Жалал Абад суу канал башкармалыгы жана социалдык өнүгүү бөлүмүнүн адистеринен түзүлгөн комиссия номер 75 кесиптик лицейден текшерүүнү баштады. Бар түбүнөн ысыт койгондо 25ге чейин, 28ге чейин чыгат да түбүнөн. Атак бар. Просто мен өткөндө айттым, бул айытпай элем ал бирөө. Силер деп чукпайсыңар дейт. Сууну куюп жак деп. Номер 75 кесиптик лицейинде жалпы 426 студент билим алат. Окуу жайдын ашканасы бардык талаптарга жооп берген менен айрым сабак өтүлүүчү кабинеттер суук болуп чыкты. Жылуулукту өлчөөчү термометр да коюлбаган. Лицейде күн нуру тийбеген бөлмөлөрдө жылуутуу системасы да начар экендиги айтылды. Бизде жылуулук в основном биздин лицейде 3кө бөлүнөт. Биздин главный корпусубуз төрдү топливо менен отопление жүргүзүлөт. Бир жылына 40 тонна көмүр кетет. Быйылкы жылы көмүр алынган. И окуу корпусубуз толугу менен отдельный котельныйыбыз бар, индивидуальный котельщиктерибиз бар. Ал жер көмүр менен жылыйт. А бул эми общежитие, бул жерде котельныйыбыз жок, бирок биз өзүбүз күчүбүз менен паровой отопление курганбыз 2014-жылы. Бул жер электричествомен отапливаться этилет. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул жер соответствует температурага. Анан тиги главный корпуста баягы күнгөй тескей болуп калган себептен 1-2 класстарда температура төмөнүрөөк болушу мүмкүн. Ал эми кесиптик окуу жайда социалдык маданий иш-чаралар байма-бай өткөзүлүп келет. Мамлекет тарабынан жарыяланган айлык, жумалык акцияларга да катышат. Азыр Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата чоң иш-чара даярдап жатышат. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына СПИД боюнча, суицид боюнча, жанагы балдарды уурдап тоноо боюнча ар маалы менен өзүнчө бөлүнгөн адам бар, иш жүрүп турат. Мен мындай деп айтпайм, мен баардыгы эле жакшы деп, бирок Кудайга шүгүр бүгүнкү күнгө дейин бир дагы мындай регистрация болуп, мындай бир жамандык ишке барып, биз андай случайлар болду эле. Филармониясын арендовать эттик. Бул жерде мугалимдер тарабынан балдары, өзүбүздүн балдарга Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалимдик спектакли коюлуп берилет. Аталган кесиптик лицейдин жатаканасынын имараты 1952-жылы курулган. Учурда эскилиги жетип, жараксыз болуп калышы мүмкүн эле. Бирок жетекчилик даярдаган долбоор боюнча Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып, капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө талапка жооп берет жана бардык шарттар түзүлгөн. Ар бир балага бир кусоктун алып, бир кружка чай, сахар, кечкүрүн саат 7-8-де. Орто окуу жайлардын ишмердүүлүгүн караган рейд өз ишин андан ары номер 1 кесиптик лицейде улантты. 434 студенти бар. Бул лицейде да жылуулук системасынын начардыгы айтылды. Учебный корпуста биз азыр күндүн андай эле суук болгонуна байланыштуу биз саат таңамал 5тен саат 10-10:30 чейин жагып атабыз да. Биздин окуу процессибиз саат 1ге чейин. Ошонун негизинде бизге кичине замечание болгондур, бирок 14-15 градус жылуулукту берип атат азыр өчкөндөн кийин деле. Ал эми жаңы мезгилде 18 градуска чейин жылуулук бар да. Жогоруда аталган эки окуу жайдын китепканасына азырынча баш баккан бир да студент жок. Анын бирден бир себеби бөлмөнүн сууктугу. Бул көйгөйдү номер 1 кесиптик окуу жайы китепкананы башка кичирээк жылуу аудиторияга мобилизациялоо менен чечкен. Библиотеканы мобилизация кылабыз учебный корпуска. Бир класс бошотуп, ошол жерге неме кылган аракет кылабыз, кышкы суук мезгилде. А жайкы мезгилде ал жер жакшы мындай салкын сабак караганга ыңгайлуу болуп эсептелет да. Эми ал жер ысыт үчүн абдан чоң каражат керек. Биз ал ысытабыз дегенден көрө биз кышында ошо библиотеканы убактылуу мобилизация кылып турабыз класстарга. Керектүү китептер, немелер менен. Ал эми жатаканада студенттерге түзүлгөн шарттар талапка жооп берет. Андан сырткары кесиптик лицейдин быйылкы жылдагы чоң ийгилиги жаңы заманбап лаборатория курууга жетишкен. Лабораториябыздын үстүнөн суу өтө баштаганда анан проект жазылып, ошол проект иш жүзүнө ашып азыр толугу менен ремонт болунду. Башка 14-15 миллион сомго ремонттолуп, 14-15 миллион сомго азыр оборудованиясы коюлуп атат. Бул ал жерге 10 цех курулду, жана 2 чоң кана курулду, ремонттолду. Бүт окуучуларга керектүү окуу куралдары менен жабдылган, акыркы заманбап интерактивный доскалар менен, интернеттер менен,
бүт коюлган сабактын өткөнүн жана технический обслуживание цехтеринде кызматты көрсөтүп турган баарын байкоо жүргүзө турган видеолор менен видео камералар менен орнотулду. Жалал-Абад областык санитардык эпидемиологиялык борборунун гигиеналык дарыгерлери студенттердин ден соолукка зыянын тийгизбеген шарттарда билим алып жатышкандыгын квартал сайын текшерип турушат. Андан сырткары ушул сыяктуу уюштурулган рейдтердин артынан айрым кемчиликтер жоюлуп турарын айтат дарыгер. Жылуулук өлчөмү 1-2 зданиянын борборлоштурулган эмеге уланбаганына байланыштуу бир аз төмөн чыкты. 16-17 ушундай. Негизи нормада 19-дан 22-ге чейин болуш керек. Окуган баланын ден соолугуна жана өмүрүнө зыян келбеш керек. Ал уютный, ыңгайлуу шартта, мындай удобный отуп окуш керек. Адам ыңгайлуу шартта жылуу жерде отургандан кийин ага бир творчество, илимге, аракет жана мугалимге шарт түзүлөт да. Жалал-Абад шаарынын мэриясы орто кесиптик окуу жайлардын абалын жыл сайын жеринде текшерип, жыйынтыгын коллегияга алып чыгат. Алардын ишмердүүлүгүн андан ары жакшыртуу үчүн сунуштарды беришет. Кандай дагы проектлер тартып атат окуу жайдын жетекчилиги тарабынан, ушул жерде окуп жаткан окуучуларга, студенттерге кандай шарттар түзүлүп атат. Ошол ишмердүүлүктөрүн биз жалпы ушу текшерип, коллегияда ушу алып чыгабыз да. Эгерде кандай көйгөйлөр болсо, ошолорду биз коллегияда карап, ошол проблемалар коюлат. Тапшырмалар токтомдун негизинде тапшырмалар берилип, ошол тапшырмалар аткарылыш керек да. Рейдтин алгачкы күнүндө номер 75, номер 1 кесиптик лицейлери жана педагогикалык коллежди текшерилди. Жеринде текшерүүлөр мындан ары да уланат. Анткени Жалал-Абад шаарында 8 атайын орто окуу жайы бар.